Assalamu alaikum. Урматтуу YouTube каналдын каттоолуучулары. Бүгүнкү биздин сиздерге көрсөтүп турчу локациябыз Бишкек шаарынан келип, Кашка суу айылынан тоо менен ашып өтүп, чуңкурчакка түшүп калышыбыз керек. Максатыбыз ошол болуп атат. Биз азыр ошондой менен жол жүрөбүз. Ошону биз сиздерге көрсөтүп берип турабыз. Эмнелер бар, кантип барсак болот, барсак болобу, болбойбу? Бул жерге ашканды дагы мен көрүп көрө элекмин. Биринчи жолу баратам. Андыктан чогуу кетебиз. Сиздерге азыр түшүндүрүп берейин. Камераны берсеңиз. Тигил жер Бишкек шаары. Бери жылганда Байтик айылы, Кашка суу айылы. Өйдө жылсак Аларча мамлекеттик капчыгайы болуп кетет да. Анан биздин максат ушул тоо менен өйдө чыгып, чуңкурчакка түшүп калышыбыз керек болуп атат. Андыктан чогуу кеттик анда. Кашка суудан Кашка суу буяк жакта калды. Бери тоодон ашканда эле Орусай, анан Акташ деген мейманканалар бар экен. Мурун лыжа базасы бар болгон окшойт. Канаткалар, эски канаткалар бар экен. Иштейби, иштебейби билбейм. Ушул жерде да элдер эс алып жүрүшөт. Кымызга, сүткө келип, бей сүтүнө келип эс алып жүргөндөр бар экен. Бул жер болсо абдан сонун кооз жер экен. Карагайлар сонун кооз. Мына мындай караганда эле бул жерде Бишкек бар. Улантабыз анда, кеттик дагы. Биздин максат тоону ашып ар жакка кетмей. Бул жер мындайдан жазында суу эригенде, тетигеден карлар эригенде мына суу агат. Бул жер кумдар бош экен да, баштабыз каткалып атат ушул жерде. Азыр кандайдан айдайын, не кылам? Көрүп алалы. Давай, экөөң болсо арттан түрт, үчөө. Кум бош болгон үчүн дөңгөлөк айланып калып атат. Азыр машинаны арты менен чыгып көрөйүн деп атам азыр. Арты менен чыгып көрсөм кандай болот экенин билет. Чекам яма. Катуураак айдайын десем, бампер илинип калган так. Качай!
Biz hazır 5 kilometrde жүрүп келдик. Мен ойлоп атам Моорекини ашсак, Чуңкурчак көрүнөбү депчи. Моорекил кыштоонун тиги жерден түштүк. Кырдан. Коктуудан мындай ойдуң жер экен да, кыштоо жер. Кыштоо бул жерден көчүп кетишиптир да жайлоого. Үйлөр бар экен, боз үйлөр жок экен. Эски үйлөр, вагондор турат. Кыштаганга ылайыктуу. Менимче. Могул жерден жолдон араң чыктык. Жолдордун баары суу жеп кеткен экен. Кичине оңдоп коюш керек экен. 3 операторым болбосо машина жүрбөй калмак экен. Булар түртүп бираз. Кандай экен машина түрткөн? Нормально? Жакты. Курсак ачтыбы? Курсак ачты, суусадыңарбы? Ушундай болот да, Төтө ылдый жерден көрсөтүп аткан кыр могу жер. Кырда турабыз азыр. Айткандай эле Чуңкурчак ачылды. Жайлоо Чуңкурчак. Ылдый көздөй канатка кетип атат. Жолдор, боз үйлөр. Болгону Моорекил ойдуң бар экен. Ар жакта дайыр ойдуң бар экен. Мындай эсептегенде машинаныкы менен эсептегенде километр 5 километрдин тегерек экен. Могул жерге чейин да 5. Убакыт болсо биз видео тартып атып, жанагандай болуп кичине тыгылып атып 1 саатта жеттик окшойт. Мындай чоңураак жип менен келсеңер эгер 4 дөңгөлөк иштеген, ал менен келсеңер бат эле бияктан видео тартпай эле келсеңер 1,5 саатта жөн эле өтүп бияка чыгып кетишиңер мүмкүн экен. Могул жол менен түшүштү азыр. Билбейм жол кандай. Менимче жакшы эле болуш керек. Бирок 2 жол бар экен. Могул жол, анан могул жол. Бул жол өйдө чыгып туруп кайра каяка кетип атат билбейм. Могул жол болсо ылдый кетип атат. Менимче биз ушу жол менен эле кетебиз. Эти кырдан Чуңкурчакка түшкөн чөптү жаман жол экен, мондай суу жеп кеткен. Араң түшүп калабыз. Бийик машина менен кеш керек экен. Урматтуу достор, биз Кашка суу аркылуу Чуңкурчакка келдик. Буга чейинки видеолорду көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Үйдөн чыгып Чуңкурчакка жеткичекти биз саат аралыгы 3 саат болуптур. 3 саатта ушу жерге келдик. Анан Чуңкурчакта абдан сонун эс алуучу жайлар, конок үйлөр бар экен. Ошонун бирөөсү Мурас деген конок үйүнө кирип азыр пицца заказ кылып, пицца жеген атабыз. Себеби балдар, операторлор жолдон машина түртүп атышыптылар, чарчашты. Курсактары ачты. Анан ушу жерден азыр пицца жейбиз. Кашка сууда эс алуучу конок үйлөр экөө экен. Анан дагы ушундай кемпингдер, боз үйлөр бар экен. Жалпы жонунан 4-тү көрдүк окшойт. Чуңкурчакта болсо абдан көп экен. Бул жерде дагы боз үйлөр, кемпингдер, андай ар кандай формадагы жыгачтан жасалган үйлөр видеодон көрсөңүздөр болот. Ушул жерден келип деле тамак ичип, кымыз ичип, мындай жаратылышка суктанып кетсеңиздер болот экен. Баса мен буга чейинки видеолорумду көрсөңүздөр, Чуңкурчактагы 31 август майрам күнүндөгү кайсы жыл экенин унутуп калдым. Ошол видео бар. Ошону да көрүп койсоңуздар болот.
Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен Кашка суу жанагы Чуңкурчактагы эс алуу жайларды көрсөтүү видеобуз аяктады. Сөзсүз түрдө келип эс алыңыздар ушундай жерлерге. Таза аба, суунун жээги, кымыз, жайлоо ушундай жерлерге келип эс алып туруңуздар. Жана бул жерлердин бааларын билесиздер, эми өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, орточо. Бааларын дагы өздөрүнүн сайттарынан, рекламалардан карап алсаңыздар да болот. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, биз астыңкы описанияга бул жердеги эс алуучу конок үйлөрдүн номерлерин жазып койгонго аракет кылабыз. Же болбосо аттарын жазып койгонго аракет кылабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Биз ушу менен Бишкекке кеттик. Бул жерден Чуңкурчактан Бишкекке чейин 1 сааттык жол болуп калат. Могу тоону ашып кетебиз. Андан Татыр деген Капчыгайга түшөбүз. Андан кийин Арашан деген айылга түшөбүз. Анан Көкжарга, Бишкекке барып калабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерден сураныч, өтүнүч, каналга катталып, комментарий жазып, жакшы комментарий жазып, колдоо көрсөтүп коюңуздар. Чоң рахмат.